Интернет буюмдары, алдыңкы үлгүдөгү заманбап технологиялар, санариптик билим берүү жана электрондук сооданы өнүктүрүү. Заманбап дүйнө адамдардын күнүмдүк турмушундагы жана бүтүндөй бир аймактардын экономикасындагы ири өзгөрүүлөрдүн алдында турат. Азыртадан эле адистер бул өзгөрүүлөрдү алдыдагы технологиялык жаңылыктар тарыхына киргизүү менен 4-чү өндүрүш төңкөрүшү деп аташууда. Бул республиканын ички процесстери менен казакстандык илим жана технологиялар жаатында кандай таасирин тийгизип жатканы тууралуу бүгүнкү Digital Казакстан көрсөтүүсүндө айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта биз туризм 4.0 концепциясы деген эмне жана ал экономика үчүн кандай келечек багыттарды ачат, интернет саякат дүйнөлүк базары канчага бааланат жана Казакстандын кайсы жеринде аудио гидтештирүү технологиясы колдонулуп жатканы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бүткүл дүйнөлүк туристтик уюмдун адистери өткөн жыл ичинде жер жүзү боюнча саякатчылардын саны 4,5% көбөйүп жана 1 миллиард 184 миллион киши болуп рекордтук көрсөткүчкө жеткенин эсептеп чыгышты. Туризм жыл сайын дүйнөлүк экономика казынасына 2,5 триллион долларга чейинки каражат алып келет. Бул бардык мамлекеттердин ички дүң өнүмүнүн 10%-на барабар. Мындан тышкары бул тармак 126 миллиондон ашык жумушчу орундары менен камсыздап келгени менен бул сан жыл сайын кыскарууда. Адистер түшүндүргөндөй, туристтик тармактын кызматкерлерин жаңы технологиялар алмаштырып, индустриянын көпчүлүк бөлүгү онлайн болуп калды. На самом деле дело в том, что туризм такая отрасль. Чындыгында туризм бул азыркы күндө дээрлик онлайн негизде иштеп жатат. Эмне үчүн? Себеби ар бир саякат туристтик фирмада же мейманканада эмес интернетте башталат. Бардыгы издөөдөн башталат. Талапка ылайык туристтик багыттагы объектилердин бардыгы санариптешип интернетке сунушталган болушу керек. И представлены в интернете. Казакстанда дагы туризм экономиканын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Туризм боюнча бүткүл дүйнөлүк кеңештин маалыматына ылайык, жыл сайын бул тармак республиканын капчыгына 8 миллиард доллардан ашык каражат алып келет. Бул деген өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 7%-на барабар. Ошол эле учурда өкмөт 5 жылдан бери бул көрсөткүчтү жок дегенде 2 эсеге жогорулатуу максатында келечектүү пландарды түзүү менен алек. Адистердин пикиринде көздөгөн максаттарга жетүү үчүн бул тармакты технологиялык жактан өнүктүрүп, көпчүлүк кызматтарды онлайн калыпка келтирүү зарыл. Интернет саякаты деп аталып жүргөн глобалдык базар тармакка кошумча үлүштүк киреше алып келип, азыртадан эле 300 миллиард долларга бааланууда. Заманбап турист бардыгын санариптик негизде жасайт. Ал билеттерди санарип кызматтардан сатып алып, мейманкананы алыс жактан туруп эле тапшырык кылып, сатууларды ишке ашырат. Буга жараша ал саякаттап барган жеринде дагы санариптик кызматтарды колдонот. Башкача айтканда ал Google Maps, Google карталарын пайдаланып, электрондук котормочу жана электрондук аудио гид менен колдонот. Туризм Санарип Казакстан мамлекеттик программасынын маанилүү өнүгүү багыттарынын бири болуп калды. Башкача айтканда, мамлекет бул тармакка инновациялык технологияларды жигердүү киргизүүнү мерчемдеп жатат. Башка көпчүлүк мамлекеттер сыяктуу эле республика дүйнөдө өнүктүрүлүп жаткан туризм 4.0 жаңы концепциясынын жолуна түштү. Непосредственно цифровизации туристической отрасли. Туристтик тармакты санариптештирүүнүн алкагында бир катар иш-чаралар өткөрүлгөн. Алардын бири болуп хакатондун уюштурулушу болуп саналат. Бул санариптик контентти иштеп чыгуучу жаштар түрдүү тиркемелер менен сайттарды сунуштоочу аянт. Көздөгөн максатка жетүүгө дагы бир кадамдардын бири болуп атайын туристтик маалыматтык борборлордун пайда болушу саналат. Мындай борборлор айрыкча Алматы шаарында көп. Бул өлкөдөгү негизги жана туристтер үчүн инфратүзүмү өнүккөн шаарлардын бири болуп эсептелет. Бул жерде саякатчылар калаада аларды кызыктырган керемет жайлар, транспорттук маршруттар тууралуу маалымат алып, жандоочунун кызматын колдоно алышат. Все мы знаем то, что без интернета никак не обойтись, мы не представляем нашу жизнь буквально. Бүгүнкү күндө бардыгыбыз билгендей интернетсиз эч болбойт. Туристтер дүйнөлүк желени канткенде тынымсыз жана үзгүлтүксүз колдонууга болот деп көп сурашат. Бул үчүн бизде PowerWare Wi-Fi деп аталган жабдык бар. Бул PowerWare банк менен Wi-Fi'дын кошулмасы десек болот. Башкача айтканда, бул шайман аркылуу жабдыктарды тутандыруу менен Wi-Fi'ды колдонуу мүмкүн. Аны ижарага алуу ыңгайлуу. Ар бир турист бизден чекиттердин биринен аны ижарага алып, кетерде биздин аэропорттогу борборубузга таштап кете алат. Турист, допустим, может взять на любой нашей точке и перед самым вылетом оставить в аэропорту на нашей точке. Борбордук кызматкерлери белгилешкендей, жаңы технологиялардын пайда болушу жана туристтик тармакка тиешеси бар көпчүлүк компаниялардын онлайн түрүндө иштей баштаганынан улам иш майнаптуу жана тез болуп калган. Технологии, они облегчают нам работу. Есть веб-сайты наших партнеров. Вот, получается, мы по ним находим туры и
Биздин күнүмдүк ишибизди жаңы технологиялар бир топ жеңилдетет. Биз шериктештерибиздин сайттарынан турларды таап, туристтерге аны сатып алууга жардам беребиз. Демек биз дагы туризмдин өнүгүшүнө салым кошуп жатабыз. Мына ошол веб-сайттар аркылуу саякатчы объектилер тууралуу бардык маалыматтарды көрүп тандай алат же болбосо биз кеңешчилер ага жардамдашабыз. За городом. Турист может сам просматривать и сам купить, либо мы, консультанты, помогаем приобрести данный тур. Башка мамлекетте жүргөндө эч ким күтүүсүз окуялардан алыс болом деп кепилдик ала албайт. Кээде мамлекеттик кызматтардан жана башка тийиштүү уюмдардын кийлигишүүсү талап кылынган учурлар болот. Талапка ылайык чет мамлекеттик жаранга зарыл болгон жардам болушунча тез көрсөтүлүшү керек. Казакстанда электрондук өкмөт иштеп, көпчүлүк маселелер онлайн түрүндө чечилгени менен бардык эле туристтер бул порталды кандай колдонууну жакшы биле беришпейт. Кандайдыр бир кызматты дароо алуу үчүн өлкөдө атайын тейлөө аянттары пайда болгон. Бул жерде бардык мамлекеттик кызматтардын өкүлдөрү чогулган жана алар жергиликтүү жарандар менен чет элдик саякатчыларга жардам беришет. Сервис очень полезен для туристов, так как они могут получить любую информацию. Бул кызмат туристтер үчүн өтө пайдалуу. Бул жерден алар бардык керектүү маалыматтарды ала алышат. Кеңешчилер билбеген маалыматты алар бул жердеги тийиштүү органдардын өкүлдөрүнө келип алууга болот. Мисалы, виза кызматы же болбосо кайсы бир жерге кантип жетүү тууралуу жана кайсы бир тамактын түрүн кандай сатып алууга болорун билип, ошондой эле атайын адистин кеңеши керек болгон кырдаалга туш болуп калса, жардам ала алат. Жизненную ситуацию, где ему требуется консультация, то Open Almaty может проконсультировать. Эл аралык сурамжылоолордун маалыматы боюнча көпчүлүк заманбап туристтер саякатты пландоодо санариптик калыптагы кызматтардын бар болушуна өзгөчө көңүл бурушат. Аларга санариптик карталардын болушу же болбосо алар барган шаардагы абал тууралуу маалыматты дароо алуу мааниге ээ. Маалымат булагы катары тиркемелер эле эмес, шаар инфратүзүмүнүн бир бөлүгүнө айланган медиа борттор дагы боло алат. Алардын экрандарына аба ырайы, валюталар курсу жана боло турган иш чаралар тууралуу маалымат менен авиа каттамдардын ырааттамасы көрсөтүлүп турат. Мы предложили такое пешеходно-туристическое решение, где медиаборды будут стоять. Биз медиабордторду жөө жүргүнчүлөр өтө турган жерде коюп, социалдык пайдалуу маалыматтарды же болбосо туристтик билдирүүлөрдү көрсөтүп туручу чечим сунуштаганбыз. Бизде акыркы бир нече жыл мурда кишилер көп жүрүүчү ыңгайлуу жолдор пайда болду. Мына ошондой көчөлөрдө, мисалы, Панфилов көчөсүндө мындай навигациялык системаны койсок жакшы болчудай. Компания алдыда мындай жөө жүргүнчүлөр үчүн чечимдерди тургузууну мерчемдөөдө. Навигационную систему, а есть в планах компании установить в городе Алматы также пешеходные решения. Мейманканаларды, авиа, темир жол билеттерин жана трансферди жеке өзү алдын ала алса, саякатчылардын капчыгына жагымдуу таасирин тийгизүүдө. Саякатчылардын чыгымын кыскартуу үчүн бүгүнкү күндө жаңы инновациялар киргизилүүдө. Мисалга, бул аудиогидтер. Бул керемет жайларды атайын санариптештирүүнүн негизинде реалдуу саякатка алмаштыруучу программалар. Туристтик кызматтар базарында бул технология жаңы болгону менен бүткүл дүйнөгө кеңири жайыла баштады. Казакстанда бул электрондук жардамчылардын мүмкүнчүлүктөрү дагы популярдуу болууда. Бизде 4 тилдеги расмий аудиогид бар. Ал орус, казак, англис жана кытай тилдеринде сүйлөйт. Ар бир турист бул программаны көчүрүп алып, шаарды кыдырып, андагы керемет жайлар тууралуу маалымат ала алат. Учурда биз муну бүтүндөй Казакстанга жайылтууну мерчемдеп жатабыз. Бул максатта туризмди санариптештирүү боюнча республикалык семинар уюштурганбыз. Анда бул кызматка кызыгуу бар экендигин байкадык. Аудиогидтештирүүнүн айкын мисалы катары Жаратылыш музейин айтууга болот. Анда экспонаттар тууралуу маалыматты басылма буклеттерден эле эмес, туристтер үчүн ыңгайлуу болгон тилде, санариптик калыпта алууга мүмкүн. То есть как это работает? Возле каждого экспоната есть специальная метка. Бул кандай иштейт? Ар бир экспонаттын атайын белгиси бар. Аны ал бир эле смартфон окуй алат. Аны көчүрүп алгандан кийин ал интернеттен атайын Easy Travel системасынан маалыматты көчүрүп алып, туристке мына ошол экспонат тууралуу айтып берет. Easy Travel бул өзүнө бүткүл дүйнө боюнча 8000ге чукул музейлерди камтыган программа. Ал 200 тилде маалыматты чыгарып берет.
скажем так. И то есть, находясь, скажем, здесь, в Алмате, вы слушаете истории про Алматы, вы слушаете истории экспонатов. Бүгүнкү күндө музейлерде кошумча реалдуулук технологиясы дагы активдүү колдонулууда. Мында чөнтөк телефон жана атайын тиркеменин жардамы менен экспонат тууралуу толук маалымат алууга болот. Мисалы, телефондун камерасын мындагы жаныбардын сөөгүнө такап койсо эле, байыркы жандыктын турпаты мурда кандай болгондугун көрүү мүмкүндүгү бар. Туристтик тармакта виртуалдуу реалдуулук менен 3D модельдөө мүмкүнчүлүктөрү дагы колдонула баштады. Делаем так называемую оцифровка и в 3D. Учурда биз 3D үлгүсүндө санариптештирүү жүргүзүп жатабыз. Ар бир турист алдын ала бара турган жерлерин белгилеп албастан, ал азыр ошол жерлерде жүргөндө реалдуу түрдө көрүү мүмкүнчүлүгүн алат. Муну менен биз саякатчылардын кызыгуусун арттырабыз. Прежде чем вообще посетить, он не едет на обум, а именно хочет изучить. Саякатчы кайсы бир өлкөгө бараарда бардыгына кызыгат. Андыктан интернет аркылуу ага зарыл болгон сүрөттөр менен маалыматтар жеткиликтүү болушу керек. Текстовым контент, оно необходимо. Туризм дүйнөсүндөгү дагы бир суроо талап жараткан нерсе бул ашкана. Серепчилердин эсептөөлөрү боюнча ар бир саякатчы башка бир өлкөгө барган учурда коомдук тамактануу жайларына эле $200 ашык каражат коротот. Ошондуктан ашканаларды издөө боюнча тиркемелерге суроо талап жогору. Мунун ичинде жакын арада жайгашкан кафе, ресторандардан тышкары бейтапкана, банктар жана башка мекемелер тууралуу маалымат берүүчү көп иштемдүү тиркемелер популярдуу. Мындай кызматтардын түрү Казакстандын базарында кеңири сунушталган. Алардын дээрлик бардыгы геомаалыматтык системдер же GIS карталоонун жардамы менен түзүлгөн. Мисалы, Google картанын жардамы менен баса турган жолду белгилеп жаткан жерде кайсы банк же башка зарыл болгон мекемелер бар экендигин көрүүгө болот. Ал эми Easy Travel тиркемесинде башкачараак. Мында керемет жайлардын кайда жайгашканынан тышкары, алардын ар биринде санариптик же тексттик мазмун камтылган. Башкача айтканда, бардыгы эле GPS аркылуу иштейт. Бул үчүн эч кандай белгилердин, маалыматтык тактылардын кереги жок. Болгону адамда смартфондун гана болгону жетиштүү. Достаточно человека со смартфоном. Кардарлардын санын көбөйтүү үчүн туристтик бизнестин бардык мүчөлөрү дижитал маркетинг багытын өнүктүрүүлөрү маанилүү. Социалдык тармактар менен интернет талдоо үчүн атайын программалардын жардамы аркылуу базарды сабаттуу талдоо багыты аудиторияга кызыктуу болгон мазмунду жаратууга шарт түзөт. Раньше были счетчики просто на сайтах, где показывалось, сколько людей пришло, ушло. А сейчас есть очень... Мурда сайтка канча адам киргенин эсептей турган атайын эсептегичтер боло турган. Азыр болсо Google жана Яндекс сыяктуу талдоочу өнүккөн куралдар бар. Алардын жардамысыз онлайн түрүндө сайтта кандайдыр бир ишти аткаруу пайдасыз. Анткени кардардын сапаты деген түшүнүк бар. Жана мисалы сизге 50 жаштан жогору курактагы кардарлар зарыл болуп, бирок сайтка 25 жаштагылар кирип эч нерсе сатып алышпаса, бул көйгөйлүү маселе. Бул учурда сиз убактыңыз менен акчаңызды жөн эле короткон болосуз. Ошондуктан азыркы күндө талдоосуз онлайн туризмдеги бүтүндөй онлайн маркетинг иштебейт. Просто-напросто весь онлайн-маркетинг, особенно в туризме, он просто не работает. Бүгүнкү күндө интернет-сайт же болбосо социалдык тармактагы баракчасы ар бир эле мекеменин жүзү болуп саналат. Андыктан бул аянттардын майнаптуулугу ийгиликке карай жолдун башкы багыттарынын бири экендиги маалым. Непосредственно сейчас мы занимаемся написанием нового сайта, и это большая задача не только... Учурда биз жаңы сайтты түзүү менен элекпиз. Дизайнерской картинки. Мында кооз дизайнерлик иштен тышкары сайттын мүмкүнчүлүктөрү боюнча зор талдоону, уюлдук жабдыктарга ыңгайлаштыруу сыяктуу бир топ иштерди талап кылган чоң милдет бар. Аналитика всех возможностей сайта, его адаптация на мобильное устройство, ключевые моменты, ну, то есть в плане работающих, пишущих текстов, оптимизация сайта и так далее. Бардык жерлерде жаңы технологиялардын киргизилиши менен катар эле саякаттоодо салттуу каражаттарга басым койгон адамдар дагы көп. Технологиялык өнүгүүнүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн туристтерге түшүндүрүү жаатында Казакстанда смарт туризм боюнча борбор иш алып барат. В настоящий момент это, вот как мы говорим, технология опережает мышление людей.
Особенно, вот, допустим, люди... Азыркы более күндө технологиялар адамдардын ой жүгүртүүсүнөн озуп баратат. Мисалы, улуу моон өкүлдөрү тиркемелерди көчүрө алышпайт жана алар эмнеге керек экендигин жакшы түшүнүшпөйт. Андыктан смарт туризмдин милдети мына ушуларды түшүндүрүү. Биздин сайтта кайсы бир тиркемени кандай колдонуу тууралуу видео сабактар бар. Адамдар жаңы технологияларды колдоно билүүсү үчүн шаар дагы буга даяр болушу керек. Мисалы, бизде коомдук транспортко байланыштуу же 4 тилдеги тиркемелер бар. Мындай кызматтар Санарип шаардын бардык талаптарын канааттандырат десем болот. Опять же, и вот такие сервисы, которые более-менее представлены в онлайне, они вполне удовлетворяют, как мы говорим, требования Smart City. Туризм тармагындагы кызматкерлер дагы окууга муктаж. Ошол себептен борбордо тур фирмалардын, мейманкана, ресторан бизнестеринин жана музейлердин өкүлдөрү менен иш алып барышат. Жакында эле Казакстандын Илимдер академиясынын базасында атайын окутуучу семинар өткөрүлүп, өлкө аймактарындагы саякаттоо тармагынын өкүлдөрүнө бул тармактын ийгиликтүү өнүгүүсү үчүн зарыл болгон диджитал маркетинг, онлайн илгерилетүү жана башка санариптештирүүнүн мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берилди.